Ender konsultatsiyalar var, konsultatsiyalar otururlar, işleyverirler. Adamlar bir yerden girgeni olsa sırttan göçeden geledi. Konsultatsiyalar oturasın var. Gezeke geldiğiniz gibi mi? Gezeke elektronla benim. Ceke jaktan mı? Memlekettin işlersiz. Memlekettin işlersiz. Kaysi yaptınız? Muhalif. Muhalif mi? Kaysi de muhalif. Çekti. Kança ağzını yapamazsın. Kolumuz var diye. Ben 3 yıldan beri işlesem. 22 var. Kança kolumuz var size alayında geldiniz. Peki yoldaşım var. Yok ama biri gibi odasına. Yoldaşım var işte. Kançalar kolumuz. 4, 20, 60, 70 km. Kança kolumuz kvartal oldu musun? 4 balasında. 3 kolumuz. 3 kolumuz kaldı. Ayına kança töreydi şunda? 15-20 milyon olacak. 60 bin lira, 15 bin lira kvartira öğretmesine kalganı ceke var mı? Var, жаңылы болып чоңойды да. Ачей. Bundan alın. Misal hep de güzünde alsanız değil. 3 konuda böyle. Öğretmenге mümkünçülük var eken var. 66 bin lira, 15 bin lira versene. Kalgan 50 bin ceke mi? Bir var. Şunun adreslerini verelim. Номер 166. Приглашается к окну номер 2. То есть без очереди kalmış başlayan çok önemli var. Kalanalar çakırıp durar. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун эмгек жамааты. Мен бүгүн атайын убакыт бөлүп, эли журтубузга, коомчулукка камсыздандыруу уюмунун маанилүүлүгүн дагы бир жолу баса белгилеп, бүгүнкү күндө мамлекетибиз башка өнүккөн мамлекеттер сыяктуу эле жарандарыбыздын жана алардын мүлктөрүнүн корголушуна мамлекет тарабынан кепилдик берилерин чечмелеп берүүнү эп көрүп отурамын. Кыргыз Республикасында жарандардын укуктары жана эркиндиги Конституция менен корголгон сыяктуу эле алардын саламаттыгы менен мүлктөрү ар кандай табигый кырсыктардан же техникалык ар кандай себептерден камсыздандыруу уюмдары аркылуу корголушу керек. Тарыхка кылчайсак, бизге мүлктөрдү камсыздандыруу маселеси Союз маалында келген. Ал убакта Гострах, башкача айтканда, мамлекеттик камсыздандыруу абдан маанилүү жана кубаттуу орган катары таанылып келген. Жарандардын жана кыймылдуу мүлктөрдүн коопсуздугу үчүн кам көрүп, алгылыктуу иштеп келгенин биздин муундун өкүлдөрү билип, көрүп калышты. Тилекке каршы өлкө эгемендик алгандан тарта мамлекетибиздин жападан жалгыз камсыздандыруу уюмуна жарандарды, айрыкча ишкерлерди ар кандай кырсыктардан улам тарткан чыгымдарына кенемте төлөп берүүсүнө колдоо көрсөтүү көз жаздымда калып келди. Бул эч кимге деле жашыруун эмес. Камсыздандыруу деген сөздү эл жыл сайын парламентте же өкмөттө АСАГОго кирүү керекпи же жокпу, же жылдыруу керекпи деген маселе көтөрүлгөндө укпаса, калган убакта угушпай деле калды. Болбосо дүйнө жүзү ал тургай коңшу мамлекеттерде камсыздандырууга маани берип, мамлекеттин пайдасына иштетип, ошол эле маалда жалпы жарандардын бизнес секторунун ишенимдүү өнөктөшүү кылууга жеткиришкен. Ал эми бизде 30 жыл ичинде мамлекеттик органдар мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишмердигин жандандырууга аракет жасашпаганы албетте баарыбызды өкүндүрөт. Бирок ошол эле маалда камсыздандыруунун келечегин туура түшүнгөн жеке тараптар мамлекеттен озунуп, жеке камсыздандыруу компанияларын ачып иштетип келишүүдө. Өлкөдөгү ири өндүрүш ишканалары, имараттары жана техникалары менен мүлктөрүн жеке компанияларга камсыздандырып турушкан.
Ушул тапта өлкө аймагында 15 камсыздандыруу уюму иш алып барат экен. Бирөө мамлекеттик болсо, калган 14-ü жеке тараптар экен, жеке компаниялар. Эсиңиздерде болсо, 2015 жылы жогорку кеңеште турак жайды милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзамга ылайык жарандар өз турак жайын, автомобилдерин милдеттүү түрдө камсыздандырууга тийиш. Ал камсыздандыруу өрт коркунучунан, табигый кырсыктардан, ошонун ичинде 6 балдан өйдө жер титирөөдөн жаралган чыгымдардын ордун толтурат. Бирок тилекке каршы мыйзам аткарылбаган учурда эч кандай административдик чаралар каралбагандыктан республикада 1 миллиондон ашык турак жайдын 11%дан ашыгы гана камсыздандырылган. Айтылган мыйзамды ишке ашыруу максатында мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүлүп, 2016 жылдан тарта иш алып бара баштаган экен. Бирок бул уюмга саясий да, каржылык да жетишээрлик көңүл бурулбаптыр. Азыркы учурда жоопкерчиликти алып, мамлекеттик камсыздандыруу уюмун ар тараптан колдоп, жандандырууга кириштик. Анткени азыр биз мамлекеттик компанияларга мүмкүнчүлүктөрдү берип, алардын уставдык капиталын көбөйтүп, мыйзамдык базасын иретке келтирип, иш билги жетекчилерди коюп жатабыз. Биз бул жерде мамлекеттин эл алдындагы жоопкерчилигин гана күчөтпөстөн, жеке жактарга эле эмес, мамлекеттин бюджетине да салым болсун деген максатыбыз бар. Буюрса, мындан ары өкмөт чабал менеджер, мамлекеттик компаниялар иштей албайт, жеке тараптарга конкуренция түзө албайт деген сөздөрдү жокко чыгарабыз. Буга чейин деле далайлардын мамлекет өзү кумтөрдү иштете албайт, 3 айга жетпей банкрот болот деп жомок токкандарына татыктуу жооп берилгенин жакшы билесиздер. Мына бүгүн ийгиликтүү иштеп атат, киреше берип атат, мамлекетти багып атат десек, жаңылышпайбыз. Учурда жалпы камсыздандыруу тармагын колдоо максатында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уставдык капиталын дээрлик 1 миллиард сомго жакын көтөрдүк. Буга чейин болгон 394 миллион сом болгон экен. Биз адегенде каржысын чечип, ар кандай ченемдик укуктук тоскоолдуктарды тазалап, мүмкүнчүлүктүү компаниянын колуна берип, андан кийин иш жыйынтыгын талап кылганы турабыз. Буга карабастан чечиле элек көйгөйлүү маселелер дагы бар экен. Алардын ичинде мыйзамдарга заман агымына жараша өзгөртүүлөрдү киргизүү, тармакты санариптештирүү, аймактарда камсыздандыруу маселесин активдештирип, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун филиалдарын жетишээрлик санда ачуу. Транспорт каражат ээлеринин жоопкерчилигине милдеттүү камсыздандырууну киргизүү. Мына ушул сыяктуу маселелерди чечип, көмөк көрсөтүү максатында атайын жарлыкка бүгүн кол койдум эртең менен. Жарлыкка ылайык жалпы мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, мамлекеттик жана муниципалдык ишканаларга капиталында 50%дан ашык мамлекеттин үлүшү бар чарбаларга баланстагы мүлкүн жана жоопкерчилигин мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна камсыздандыруу милдеттендирилип жатат. Жеке тараптарды кыймылсыз мүлкүңөрдү, автомобилиңерди күтүлбөгөн ар кандай кырсыктардан коргоо үчүн камсыздандырууга мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна катталууга чакырамын. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна катталсаңыздар, эч жаңылбайсыздар. Анткени мамлекеттик мекеме бул. Мамлекеттик мекеме алдабайт, качып кетпейт, жана башка дегендей да. Урматтуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кызматкерлери, сиздердин алдыңарга элибизге коомчулукка камсыздандыруунун маанилүүлүгүн, зарылдыгын, пайдалуулугун жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу, соц тармактар аркылуу кеңири жайылтып, пропаганда кылуу, камсыздандырылган мүлктөр ар кандай табигый же техникалык кырсыктарга учураган маалда кенемтесин толук төлөп берүү жол жобосун ыкчамдатып, тез иштөө тапшырмасын коёмун. Сиздер келечектүү ишенимдүү компания болуп чыгарыңарды көрсөтө турган учур мына келди. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн компанияны, өзүңүздөрдү ишиңиздер менен көрсөтүшүңүздөр керек. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Ийгиликтер болсун. Ana uyimiz mana bo'lib kuyib ketdi. Bu hamma yo'g'i.
Жаңы жылды Утурлай Жамалдиндин үйү толук күйүп кеткен. Тилсиз жөө электр сымындагы кыска учкундан улам тутанып кеткени аныкталган. Жашаган тамы өрттөнүп, аргасы алты кетип турган жабырлануучуга мамлекеттик камсыздандыруу уюму жардам колун сунду. Турак жайын камсыздандырып койгондун пайдасы тийип, ага 631 миң сомдон ашык каражат бөлүп берди. Давлатымыздан жардам берер экен, манакы осы олонар экен. Эл ар кандай айта берет экен. Мен ага карабай үйүмдү камсыздандырып койгом. Өрттөнүп кетип, мына эми акча алып отурам. Эми бузулган үйүмдү оңдойм. Эгер камсыздандырбасам, анда мага уур болуп калмак. Талас облусунун тургуну дагы айылдагы тамын бир нече жылдан бери камсыздандырып келген. Эми Бишкектеги өзүнүн жана кызынын үйүнө келишим түзүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна келди. Жабыркан адамдардан угуп атам. Ошолор жанагындай жабыркаганда камсыздандыруу компаниясы тарабынан көптөгөн ошол үйүн кайта калыбына келтиргенге чоңдулар жардам берип атыптыр. Бирок серөөнө сактык керек. Кыргызда макал бар го, сактансаң былай сактайт деп. Ошо алдын ала сактануу жолун мыйдамдуу түрдө камсыздандырып келдим. Мамлекеттен жардамды өртчө, жер титирөө, жер көчкү, сел, суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктан жабыр тарткан учурда алса болот. Азыркы күндө элдин көбү турак жайын камсыздандырууга басым жасап калды. 2022 жылы турак жайын камсыздандыргандардын саны 118 миңден ашса, былтыр көрсөткүч 137 миңден көп болду. Айыл жергесинде полис үчүн 1 жылга 600 сом, шаарда 1200 сом төлөнөт. Камсыздандыруу учуру келгенде 500 миң жана 1 миллион сомго чейин алууга болот. Акыркы сумма зыянды баалагандан кийин аныкталат. Мен чыга калганда могул крыло кетти. Могул эшик бекиген стойка кирип кетти. Анан могул эшик полностью кетти да. Өлкөдө дээрлик күн сайын унаа кырсыктады деген окуялар кездешет. Унасын алдын ала камсыздандырып койгон Хандуло түнкүсүн жамгыр жаап жаткан маалда кырсыктап, башка унаа менен сүзүшүп алып күнөөлүү болуп чыккан. Жабырлануучу айткан чыгымдын бардыгын толугу менен мамлекет төлөп берген. Тиги кишинин машинеси бир 50 миң чыгым болду, ал ошо компания төлөп берди. Мен машинем болгону 1600 сомго камсыздандырган экен кызым. 1600 сом камсыздандырылып, бирок менин камсыздандырылган суммам 200 миңдин тегерегинде. 1 жылга камсыздандырылган, ошондо азыркы күндө 52 миңи төлөндү. 160 миңдей жылдын аягына чейин менде дагы суммам бар. Жана майда чүйдө камсыз эме ол ДТПлар болсо, ошого жарайт деген ойлойм. Болбой эле койсун. Негизи кырсык айттырып келбейт. Анын сыңары айдоочулар азыраак каражат жумшап унаасына камсыздандыруу полисин алса, жагымсыз жагдайга кабылып калган учурда башын оорутпайт. Жабыркаган унааны калыбына келтирген чыгымды мамлекет төлөп берет. Автотранспорт жасалган жылына көлөмүнө айдоочунун тажрыйбасына жараша 1700 сомдон башталып 5000 сомго чейин барат. Чыгымдын көлөмүнө карап максималдуу сумма 750 миң сомго чейин төлөнөт. Камсыздандыруу полис үчүн төлөм жылына 1 жолу гана алынат. Мындай кепилдиги бар жаран эч кандай камсанабашы керек. Мисалы айдоочу башка унааны сүзүп, күнөөлүү болуп чыкса дагы, жабыркаган унаанын чыгымын мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берет. Эгерде кырсыкка кабылган 2 унаа экөө тең камсызданса, экөөнө тең каражат төлөнөт. Камсыздандыруунун бир нече түрлөрү бар. Ал тургай жарандар өзүлөрүн дагы камсыздай алат. 6 милдеттүү түрү, андан тышкары 15 бул ыктыярдуу түрү бар да. Күнүмдүк жашооңон баштап турак жайыңды, автомобилиңди, ушул иштеп аткан иш буюмдарыңдын баарын камсыздап койсоңор болот. Көк бөрүчүлөрдүн дагы оюнун билесиздер да. Ошо көк бөрүчүлөр да ошо оюндан бир кандайдыр бир жаракат алса, мамлекеттен бир жардам болсун деп, биз ошол камсыздандыруу уюму ошо көк бөрүчүлөрдү да камсыздап атабыз. Камсыздандыруу уюму иш баштагандан баштап 932 ошо камсыздандыруу окуялар болгон да, ар кандай табигый кырсыктар. Ошолорго мамлекеттик камсыздандыруу аркылуу 100 миллион сомдон ашык акча төлөнүп берилген. Камсыздандыруу ар кимдин өз ыктыяры, бирок акыркы кезде жер титирөө көп катталууда. Унаа кырсыктары боюнча дагы көрсөткүч жогору. Эртеңкисин ойлогон жаран камсыздандыруу полисин алып койсо, санасы да тынч. Кепилдик берген мындай программа дүйнөдө кеңири жайылган.